Bir söz айтайын, эркек чөкпөш керек. Биз көк жал карышкырбыз бир тууганыбыз. Анткени эркек башына сыноо келбес, ал эркек эмес. Жашоодо чөгүп кетпеш керек, сынбаш керек. Мен акыркы сабактарга ушундай бир жалындуу сөздөрдү даярдап атам. Анткени Кыргызстанда эркектер чөгүп мындай бир кыйын абалга дуушар болуп калыптыр да, жигиттер ыйлабайт эле буга чейин. Бирок бир көп жигиттер чөгүп кетиптир да. Мен бир апыртып, жабыртып айтып аткан сөз эмес. Биз мисалы биринчиден мусулманбыз, экинчиден мынакей кыргызбыз, Манас атанын урпагыбыз, баатырлардын, айкөлдөрдүн. Ошон үчүн чөкпөш керек. Эр жигиттин башына эмнелер келбейт, эмнелер кетпейт. Ошон үчүн кабагым кашым дебей өзүңүз мындай чыйралыңыз. Иншалла мен сизге чалам, Кудайым буйрса. Түшүнүктүүбү бир тууганым? Макул, уста. Макул. Эгер мүмкүн болсо бүгүн чалган. Бүгүн чалганга аракет кылайын, антпесе бүгүн чалбасам унутулуп, мен да дарыгерлерге үй бүлөм менен барып атам, унутта калып кетпесин, бүгүн Акматов эскертип койсоңуз сиз.